Кудайдын чакырыгы 21 апрель. Сөздүү угуучулар гана болуп, өзүңөрдү алдабастан, сөздүү аткаруучулар болгула. Сөздүү угуп, бирок аткарбаган адамды күзгүгө каранып, ары басары менен өзүнүн кандай экенин унутуп койгон адамга окшоштурса болот. Жеткилең мыйзамга, эркиндиктин мыйзамына дитин коюп, ошол мыйзам боюнча жашаган адам унутчак угуучу эмес, аткаруучу болуп, өз иш-аракетинен бакыт табат. Бул аяттар бизди Кудайдын сөзүн окуганда же укканда аны аткарууга чакырат. Кудайдын сөзүнүн бизде болуусу эле эмне деген бата. Бирок ал биздин колубузда болуп турса, бирок биз аны окубасак, окуганыбызды аткарбасак, анда эч пайдасы жок. Түндө ыйык жазууну башыбызга жаздап, сонун кооз чүпөрөккө ороп койгонубуздан пайда жок. Жазуу колубузда болуп, аны окубай, аткарбай жатсак, бул биз үчүн чоң жоопкерчилик. Кожоюнунун каалоосун билип туруп, даяр болбогон жана анын каалоосу боюнча иштебеген кул көп таяк жейт. Бул сөздөр Луканын жакшы кабарында жазылган. Угуучу гана болгон адам өзүн өзү алдап жатат. Аткарылган сөз артынан көп баталарды алып келет. Ыйса Машаяк өзү мындай деген: Кудай сөзүн угуп, аны аткаргандар бактылуу. Жазууну окуп жатканда биз билебиз, бул жөн гана кагаз бетиндеги сөздөр эмес. Бул Кудай сүйлөп жатат. Бүгүн мынча аят окудум деш үчүн эмес, Теңир мага эмне дейт болду экен деп окусак сонун. Кудайдын сөзүнө күзгүгө карангандай каранып, мындай басып кеткенде унутуп калгандай болбойлу. Жазууну окуп, аткаруучулар бололу. Кудай батасын берсин.